Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Туркия бул оор күндөрдү кайраттуулук менен басып өтөт. Жапаров Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президент Садыр Жапаров 7 февралда Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Ал ушул кыйын учурда Кыргызстан боордош Туркиянын жанында болгонун жана кошумча гуманитардык жардам түрүндө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экенин баса белгилеген. Садыр Жапаров түрк элинин каармандык сапаттарын белгилеп, Туркия бул оор күндөрдү кайраттуулук менен басып өтөөрүнө ишенимин билдирди. Өз кезегинде Реджеп Тайип Эрдоган ага кыйын учурда колдоо сөздөрү үчүн ыраазычылык айткан. Кыргыз-Өзбек чегарасын демаркациялоо боюнча сүйлөшүү 4 күндөн кийин башталат. Кыргыз-Өзбек чегарасын демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр 12 февралда башталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин чегара боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Спутник агенттигине билдирген. Анын айтымында тараптардын жолугушуусу Өзбекстандын аймагында өтөт. Кыргыз-Өзбек чегарасын демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр 12 февралда башталып 18-ине чейин созулат, деди Бөрүбаев. Демаркация чектеш мамлекеттердин ортосундагы келишимдин негизинде мамлекеттик чегараларды аныктоо жана өзгөчө чегара белгилери менен белгилөө. Эске салсак, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен 26 январда келип кеткен. Өлкө жетекчилеринин жолугушуусунда президент Садыр Жапаров Кыргыз-Өзбек чегарасынын делимитациялоо иштери толук аяктаганын билдирген. Ошол күнү тараптар чегаранын айрым тилкелери тууралуу келишимди ратификациялоо грамоталарын алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшкан. Делимитация чектеш мамлекеттердин ортосундагы чегара сызыгынын жер бетиндеги ордунда так аныктоо. Аныкталган жерлер картадагы графикалык жактан сүрөттөлөт. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инден келди сунуштайбыз. Инден келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган. Муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Эмил Жамгырчиев Өзбекстанда издөөгө алынган. Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевке Өзбекстанда издөө жарыяланган. Маалыматты Кактус медиа сайтына күч түзүмдөрүнөн билдиришти. Алардын айтымында Эмил Жамгырчиев Өзбекстанда издөөгө алынган, бирок кандай иши боюнча белгисиз. Эмил Жамгырчиев Кактус медиа сайтына Өзбекстанда козголгон кылмыш ишинин алкагында буга чейин Кыргызстандын компетенттүү органдары тарабынан күбө катары суракка алынганын билдирди. Мен Өзбекстанда эмне үчүн издөөгө алынганымды билбейм, бирок буга чейин Бишкекте компетенттүү органдар тарабынан сурак жүргүзүлүп, күбө катары суракта болгом, деди Жамгырчиев. Эске салсак, Эмил Жамгырчиев мурда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Жамгырчиев менен өкмөттүн аппарат жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов контрабанда кылмыш ишин оң тарапка чечип берүү үчүн бизнесменден акча өндүргөн деп айыпталган. 2021-жылдын февралында 20 миллион сом өлчөмүндө мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтурушкан. Эки айыпталуучу тең үй камагына бошотулган болчу. Сот учурунда жабырлануучу Эмил Эмилканов айыпталуучуларга болгон доосунан баш тарткан. Баткенде мэр жана аким кызматтык унаа менен кырсыкка кабылган. Баткен шаарынын мэри жана Баткен район акими кызматтык унаа менен жол кырсыгына кабылган. Маалыматты Кактус медиа сайтына күч түзүмдөрүнөн билдиришти. Айтымдарымда Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев менен Баткен шаарынын мэри Иманназар Бурканов январь айынын аягында кырсыкка кабылган. Анда айдоочу унааны башкара албай жолдун жээгиндеги аңга түшкөн. Кырсыктан эч ким жабыркаган эмес. Ал эми Toyota Land Cruiser 200 унаасы зыянга учураган. Жогорку Кеңештин депутаты Максатбек Сарбагышев Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин жыйналышында энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышы тууралуу оюн айткан. Өзүмдүн жеке көз карашым менен кандайдыр бир деңгээлде Кунзгошалиевич көтөргөн маселенин туура коррупциялык жана андай элементтери болушу мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде мунун дагы бир карама каршы жактары бар да. Менин жеке көз карашым менен мен жогоруда жана көтөрүп аткан маселе бекеринен көтөрбөй элем, жанагы Бишкек Солор деген. Именно ошондой Динара Сейимовна, мен сиздин азыркы сунуштаганыңызга мен жеке
кошула албай калам. Себеби баягы жерди берип атканда кайсы багытта, кайсы тармакты алып кетет ошол келген инвестор, ошол жерди сурап аткан инвестор, ошону анализдеш үчүн албетте анын иш планы болуш керек, бизнес планы болуш керек, ошол эле ТОсу болуш керек, эскизный варианттары, мисалы проектиси болуш керек. Ошондо гана жерди берип атабы, же кандайдыр бир зданияны берип атабы, кайсы багытта болбосун, ошонун конкурсту ошонун негизинде карап туруп бербесе, азыркы Бишкек солорго окшогон мындайча айтканда жерди алып алып, анан өзүнүн каалаган мындайча айтканда убакытты өлтүрүп атат. Мен ошон үчүн Динара Сайында менин жеке көз карашым ошондой, просто ошону сразу эле бир тараптуу чечип салуудан кичине мындай бир анализ кылып туруп, мындай бир этияттап бир иш алып барбасак, сразу жоюудан мен жеке көз карашым менен каршымын. Лекин бир туугандар мекенде биз экинчи турга старт бергенбиз, туугандар. Кудай кааласа оюнубуз уланып атат. Көптөгөн суроолор боюнча биз кичине билеттин санды кыскарттык, өзгөрттүк туугандар. Азыркы моментте 300 билетти кыскарттык. Общий билет 2100 болот. Билеттин баасы 5. Биздин оюнда ушу зор машина туугандар. Бул Черный акула деп коён, Черный акула деп койдум. 2010 объем 1.5 чөткө машина тууган. Бул Матизүз 2011, бул үчүнчүбүз 2007 туугандар. Анан бул 3 Матизден чектелбестен 110 конвертте 1000 рубльден акыбыз бар тууган. Анан 4 iPhone телефон, 3 iPhone 11, 4-сү iPhone 13. Буну адаттагыдай ким көп билет алган утат дагы. Оюнга до конца билетиңиздер кача берет туугандар. Азыркы учурда 950 билет сатылды туугандар. Экрандагы номер банк уланган, чекти жөнөтүп билет ала бересиздер туугандар. Шашылыңыздар, жакын арада Кудай кааласа келебиз, баарыңыздарга оомат туугандар. Кыргызстан Кытайды ортодогу келишимдерди аткарууну жанынан тууга чакырды. Кыргызстан Кытайдан келишимдерди аткарууну жанынан тууну өтүндү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвен менен жолугушуусунда белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан кабарда жолугушууда Төрөбаев коронавирус пандемиясынын айынан убактылуу токтоп турган эки тараптуу келишимдерди жана меморандумдарды ишке ашууну жанынан тууну сунуштаганы айтылды. Пандемияга байланыштуу убактылуу токтоп турган Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кол коюлган келишимдерди жана меморандумдарды ишке ашуу жанданат. Өзгөчө Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин 2010-жылы Кыргызстанга жасаган сапарынын алкагында өткөрүлгөн бизнес форумдун жыйынтыгы боюнча жетишилген макулдашуулар боюнча ишти кайра баштоону сунуштайм деген Төрөбаев. Эскерте кетсек, Си Цзиньпин 2010-жылдагы Кыргызстанга болгон иш сапарынын жалпысынан 24 меморандум жана келишимге кол коюлган. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемелерин ушул жылдын июнь айына чейин бүтүрүү зарылдыгын айткан. Ал эми Ду Дэвен өз кезегинде Пекин кыргыз экспортчуларына шарттарды түзүүгө жардам берүүгө даяр экенин белгилеген. Кытай Кыргызстандын айыл чарба продукциясын өз рыногуна жеткирүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө кызыктар. Буга байланыштуу Пекин кыргыз экспортчуларына ыңгайлуу шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтүүгө даяр деди элчи. Расмий маалыматка ылайык 2022-жылдын 11 айында эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 3 миллиард 678 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен экспорт 52 миллионго, ал эми импорт 3 миллиард 626 миллионго жеткен. 2011-жылы Кыргызстандын экономикасына Кытайдын 233 миллион доллардан ашуун түз инвестиция келген. Былтыр 9 айдын аралыгында бул көрсөткүч 219 миллион 701 миң долларды түзгөн. Судьялар кымбат унааларды кайдан алып жатат? Жогорку соттун төрагасынын жообу. Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев соттор кандай жол менен байып кымбат баалуу унааларды каяктан алып жатканына кызыккан. Мындан уламал Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго кайрылып текшерип чыгууну сунуштаган. Жогорку соттун имаратынын алдында барсаң жалаң кымбат баалуу BMW X7, Geländewagen, Lexus 570, Toyota Land Cruiser 300 үлгүсүндөгү унаалар турат. Судьяларда акча жок дейбиз, анда алар асмандан алып жатышабы же Кудай сен жогорку соттун судьясы экенсиң ме деп бердиби? Кандай жооп беребиз буга деп сураган эле өкүлү. Базарбеков байда кедейда соттор бар экенин белгиледи. Анан эмне кыл дейсиз? Өзү сиз абдан туура айтып жатасыз. Мен да көрөм ошондой бай сотторду. Анан кээде тамашалап силердин самолеттеги учагыңар дагы барбы деп сурайм. Өзүңүздөр көргөндөй акыркы күндөрү көптөгөн судьялар жумуштан кетишти.
Кээ бирлери кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатышат. Негизи кыргыз элинин байыганы сотторда, карапайым адамдарда, депутаттардагы байыса аябай сонун болмок. Ошондо элибиз байып жатыптыр. Демек мамлекетибиз дагы бай деп айтат элек. Эми ыплас иштери менен байыган болсо башка, деди Жогорку соттун төрагасы. Токторбаев соттор ашыкча байып кетип жатканын белгилеп, бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Анын айтымында элдин сотторго ишеними кетип бара жатат. Андан соң Базарбеков сот тармагында иштеген байлар менен кедейлердин баарын бир сыйра анализдеп көрүүнү убадалаган. Депутат: Ош менен Бишкектеги көп кабаттуу үйлөр жер титирөөдө туруштук бере алабы? Депутат Медиралиев Ош менен Бишкекте жаандан кийин козу карындай болуп көп кабаттуу үйлөр курулганын айтты. Уруксат берилген да берилбеген жерге да курулду. Алардын сапаты кандай? Коопсуздук тараптарына жооп береби? Коопсуздук талаптарына жооп береби? Жер титирөө болуп кетсе канча балга чейин туруштук бере алат? Ошонун баарын изилдөө үчүн өкмөттөн эле эмес, бейрасмий адистерден комиссияны чукул түзүп корутунду чыгарып берсин, деген Алиев.